Жигиттер, бул бүгүнкү тема фара негизи схемасы кандай иштейт? Мына көрүп турганыңардай, бул жерде аккумулятор, предохранитель, эки штук реле, бир штугу ближнийге, экинчи штугу дальнийге жооп берет. Бул система дополнительный кошумча реле схемасы. Мен сизге азыр система кандай иштешин көрсөтүп берем. Карагыла, аккумулятордон предохранитель менен чыкты дагы. Эки реленин 30 контакттарына предохранитель менен питание келди. Эми качан биздин гитарабыздан ближнийге команда келген болсо, бул реле иштейт. Себеби бул жакта управлениялар сары берилип турат. Бир жагы массада, экинчи жагына плюс келгенде 30 контакттан келген питание 87-ге өтөт дагы. Ближнийге питание келет. Массасы корпуста фара жанды. Ошол эле контакттан экинчи лампочкага дагы келет. Эми дальний жакканда дальнийден ток келди, экинчи контагы массада турат. Демек 30 контактка келген питание 87-ге өтөт. Бул деле бир эле убакытта эки лампочканын эки контагына келет. Демек общий түшүнүк мына ушул общий түшүнүк ушундай келет. Бирок бул жерде азыр учурда бир эле эки лампочкага ток бериши жөнүндө түшүндүрмө берип атат. Дальний дагы ошондой эле эки лампочкага ток бериш жөнүндө түшүндүрүп атат. Эми туугандар, бул жерде бир схемасы тура эмес. Мен схеманы азыр мен силерге доскага чийип түшүндүрүп берем. Туугандар, бул жерде түшүндүрө кетейин. Туугандар, ошол эле эки реле, бири 5 контакт, бири 4 контакт. Эми реленин иштешин билебиз. 30 контакттан качан питание бергенде 87-дан чыгып турат. Ошондо так, общий биринчи тааныштырып коеюн. Бизде главный аккумулятор, эки реле, бул жерде эки лампочканын иштекери. Демек туугандар, биз через предохранитель 30 контактка питание бергенде реле өчүк мезгилде 30 контакттан берилген питание 87-дан чыгып турат. Демек ушуну алабыз дагы экинчи реленин 30 контагына беребиз. Мына ушул реле биздин ближний фарабыз. Ближний релебиз. Ушул реледе качан байкаганыңардай эки реленин бирден управлениясын кошуп масса коргонбуз. Демек мынга плюс берсек, бул реле иштейт. Ошондо бул контакттан плюс алат дагы бул контактка жиберет. Ошондо мындан чыккан плюс бул ближний контактка, ошондой эле бул ближний контактка келет. Мындай айтканда, бир жанганда эки лампочканы жандырат. Ар бир лампочка 55 ваттан. Бул жер дагы 55 ватт. Эми качан биз дальнийди жакканда, бул жакка дальнийге плюс келгенде байкайбыз, ближний өчкөн жок, ближний дагы деле күйүп турат. Дальнийди жакканда дальний релени кошкондо 30 контакттагы токту 87 адам үзөт дагы бул жерге плюс өткөрөт. Демек мунун силовой контагы данный время өчтү. Бул жактан плюс чыгат дагы. Бир контагы бул дальнийге, экинчи контагы бул дальнийге келет. Мындай ошондо туугандар, бул реленин управлениясы өчкөн жок болсо дагы болгон силовойн алып койду. Демек ближнийлерге ток өчүп калды. Өчкөндө бул өчөт дагы, мында плюс пайда болот. Бул жагында масса постоянка турат. Ошентип ближний дальний алмашат. Галогендеги лампочкалар, бул ичинде спирали бар, обычный эле лампочкалар. Булар сары жанат. Эми лампочкаларды өзү тааныштыра кетейин. Бул H4 лампочка. H4 лампочка деген туугандар, бул именно могу размер эмес, диаметр эмес, балким бул штекердин номери. Ар бир штекерлерге номер бар. Бул дегени бул 4 см деген дагы түшүндүрбөйт. Жөн эле баягы Ronaldo 7 дегендей эле өзүнө жакын цифра койгондор ушул цифра коюлган. Именно ошо H4 деген лампочкалардын бардыгынын аркасы ушундай болот. То есть H4төр бири-бирине түшөт бардыгы. Аркасы бардыгы 3 контакт болот. H4тө эмне? Бир масса болот, ближний плюс, дальний берсе плюс келет. То есть бир эле лампочкада эки положение бар. Бир масса менен мында ближний жанат, мындай алса дальний жанат. Буларда туугандар, ичинде байкасаңар эки спираль бар. Именно галогеновый LED болобу бардыгында эки эле спиральдүү бир эле лампочка бар. H4 деген. Бул ошол лампочка. Бул эми ар фирма болушу мүмкүн, Astra, Mariol, ал акчасы ар түрдүү боло берет. Бул H11 деген мына патрону пластиктен болот да, комплект болот. Бул жака сразу штекер сайылат. Бул өзү буралат. Бул жерде белинде өз лампочканын карматкычтары бар. Бул галогеновый лампочка номери H11.
Мына ушунга эле окшош 9005, 9006 деген лампочкалар бар. Бирок алардын штекерлери башкачараак болот. Андан кийинки лампочка бул H3 деген лампочка. Бул бир контакттуу, бир спиральдуу. Массасы корпусунда болот да, плюсу мына проводной болот. Бул машинанын противотуманкаларда көп иштетилет. Бул H7 деген лампочка. Бунда эки контакт, плюс-минус мындайынан берсе айырмасы жок, жана берет. Ичинде бир спираль. Көп машиналарда ближний цветинде турат. Бул 880, кривый 881 деген бар. Тоже бир контакт. Спирали бирөө, эки контакты, плюс-минус оң тетирсе айырмасы жок, берсе жана берет. Бул дагы патрон өзүндө буранмай менен жанат. Бул H1 деген лампочка. Бунда тоже бир спираль, корпусунда масса, бул контактка плюс берсең жанат. Эми туугандар, бул лампочка ар жерде кездеше берет. Буну текшерген оңой эле жолу бар. Любой лампочканын аркасында эки контагын тестер менен прозвонка кылсаңар, если бири-бирине тыйт деп звук берип аткан болсо, демек спираль бүтүн. Ошол спираль бүтүн болгон болсо лампочка иштейт. Болгону спираль кыйшайып калбаш керек. Эгер кыйшайып калса жарык чачырайт. Машинанын лампочка сырты прозрачный, аппак, көк, сары экени, ал жарык мисалы эгер сары болуп турган болсо сары жарык берет, көк болсо ак жарык берет, мындай эчтеке жок болсо обычно рыжий жанат. Бул эми туугандар лампочка ар түрдүү боло берет. Негизи заводской лампочкалар мындай ак эле болот. Анан аркы дизайн кылып көк, сары, кызыл кылышат. Ал ар ким өзүнө жаккандай кылып. Анан ваты боюнча лампочка 12 вольт, ближний 55 ватт, дальний 60 ватт. Спиральный калындыгы. Калган лампочкалардын бардыгы 55 ватт. Бул ушу галоген лампочкалар тууралуу толук маалымат. Эми туугандар, ошол эле лампочкаларда Xenon деген лампочка бар. Бул атайын заводской лампочка болуп эсептелет. Бул лампочка мындай, лампочка өзү жана блок болуп эки частан турат. Мындай айтканда, баягы биз сварка, шокерный станок барго, ошол сыяктуу буюмдар булар. Бул кичинекей токту, блок биринчиден кичинекей токту алып кирип кетип, чыңалтырып чыгарып берет. Ошо чыңалган токту лампочкага бергенде, баягы шокердеги искрага окшоп, эки искра лампочканын ортосунда учурашканда, мына ошол жерде чагылган сыяктуу жарык болот тагын, ошол жарытат. Xenon системасы 2010 чейин көп машиналарга колдонгон дагы, азыркы убакытта бул система уже машиналарга колдонбой калды. Бунун иштеши кандай, ваттары канча? Биринчиден бул жака плюс-минус беребиз. Плюс-минус бергенде бул жерге атайын жазып коет, көрүнөбү көрүнбөйбү, мына бул жагы плюс, бул жагы минус деп. Ушунусуна карап питание бериш керек. Бул бир. Анан бул чыккан токту биз контролка менен текшерип беришибиз керек. Бул жерде 4300 ватт, мындай айтканда 43 киловатт чыгат. 43 киловатт адам тебет. Эми 4300 кельвин дейт, киловаттка канча болот билбейм. Бул лампочкасындагы жөн текшере албайсыз. Лампочканын бир гана блоктун жардамы менен гана текшерсе болот. Демек, эгер ток келип аткан болсо туугандар, лампочканы алмаштырып көрөсүңөр. Эгер мындай да туугандар, кээде буларда бир маселе бар. Эгер замкнутый болсо, лампочка замкнутый болсо, блокту күйүп калып коркунучу бар. Ошондуктан булар алмашканда көбүнчө комплект алмашат. То есть лампочкасы да блогу да кошо алмашып кетет. Булардын заводской ваттары кандай? Заводской 4300 кельвин болот. Блок 35 ватт болот. Ана усулит эткенде 55 ватт коет, 6000 кельвин коет, 8000 кельвин коет. Түрдүү кельвин дегени ошо киловатты. Мындан чыккан токко бул иштейт. То есть бул жөнөкөй токко жанбайт туугандар. Блоктагы качан бул жагына 12 вольт улангандан кийин бул жагынан чоң чыңалуу чыгат. Контролка кандай контролка менен текшерсеңиз да күйөт. Туугандар, бул биздин 3-чү лампочка LED. LED туугандар, бул түрдүү. Мисалы, мына лампочкалар карагыла. H4, H11, H7, мына штекерлер кандай болсо, дал ошондой штекерлерде лампочкалар келген. Мына ушул лампочкалардын LED дегени кандай болот? LED деген платада устроенный, пайка болгон сары лампочканы LED дейт. Бул платага жабышып жанат. Жанган мезгилде өтө катуу ысыйт. Ошо ысыганда
атайын муну узаттыруу үчүн аркасына вентилятор коюлат. LED аттуулардын баардыгы ушундай болот. Анан туугандар, LEDтин негизи мына лампочкаларда кандай нумерация болсо, ошондой эле ватт заводской 30 ватт болот. Ошондон өйдөгө карап кете берет. Канчалык ватты көп болсо, ошончалык усуленный болот. Бул да плюс-минус тандайт, бул жагында плюс, бул жагында минус мынакей. Бул мисалы мына H11 деген радиом экен. Эми бул жагын карайсыз туугандар, мынакей. Ушул азыркы LEDтер түрдүү дизайнда чыгып атат. Данное время ушул LED деген нерсе өтө күчөдү. Мынакей мындай беспроводной, с проводом, охлаждение слабый, күчтүү. Айтор 600 сомдон 20 000 сомго чейин мындай дизайндар ham чыккан. Мынакей караңыз, 12 000, 7 000. Ушунун полный ичинде LED бар. Буну био LED деп коет. Био LED деген себеби бул сборный LED деген. Алдында лупасы бар, дальний ближний болот. Ичинде бирок ошол эле LED лампочка турат. Отражениянын аркасындачы. Ошондон тууганда азыркы моментте именно мына LED деген лампочка өтө популярный болуп аткан кези. Бул LEDти туугандар өзүндө мени тартып кой. Өзүндө могу лампочканда мындай кичинекей блогу да болот. Мындай айтканда бул сбор болот. Сразу эле бул жак 12 вольт уланат, сразу но жанат. Жанганда эле вентилятор иштеп баштайт. Любой LED ушундай болот. Установкада разный болуп калат. Мынагы чтобы оңой установка болуш үчүн мына темири биринчи кадалып, анан темирине мына ушул буралып кадалат. Эми ал установкасы негизи кыйын эмес, оңой эле. Айтайын деп аткан маселе именно бул лампочкалар азыркы күндө өтө көп машинада кездешет. Ошондуктан бул лампочкалардын ремонт процесстери жакшылап үйрөнүш керек. LEDтер сатылганда дайым 2 штукта сатылат тагын. Штекерлери только 2 радион болот. Бир гана мына H4 3 контакттыкында башкачараак кездешет. Бирок LEDтердин жакшы жери бул сары, көк, ак, любой цветте LED тапса болот. Анан акчаңызга жараша, мунун ваты дагы болот дагы, ошонго жараша качество болот. Буну ошо текшергенде ошол плюс-минусуна карап тогун текшересиңер. Лампочка бирөөсү күйүп калган болсо, көбүнчө комплект сатылат, уже силикон алмаштырат. Анан жакшы жери азыр бул кымбат болгон үчүн LEDтерге негизи сатуучуларга да гарантия берет, оптомдор. И сатуучулар да гарантия берет. То есть сиз күйүп калбайсыз. Если какой-то 1 жылга гарантия берсе, 1 жылда күйүп калса, муну бесплатно алмаштырып берет. Кыскасы LEDтер боюнча дагы Google'дан толук маалымат аласыңар. Анан если LED боюнча, если машиналарда LED турабы, либо аксион турабы, либо галоген, фара боюнча конкретно кандай тогун текшерет, полный мага отчет тапшырасыңар. И замена боюнча дагы. Замена болгондо туугандар мен дагы түшүндүрүп коеюн. Если могу лампочка болсо, лампочканы салгандан кийин бир фляганы капкаган кыскандай эле мындай бир зым менен кысат, эчтеке сайдат. Всё. Бул жерде татаал эчтеке жок. Булар буралат. Атайын YouTube'да менин каналыма кирсеңер, онлайн заманда толук маалымат берилген. Лампочкалар кандай кадалат, фара деген сабактан көрүп аласыңар.